Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чүй областына караштуу Сокулук районунда жайгашкан жаңы Пахта орто мектебинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүнкү талкууга турган тема жаштар жана келечек деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биздин конокторду тааныштырып өтсөк, коомдук ишмер, спорттун чебери Бурхан Молдобаев мырза, кош келдиңиз. Жана ошондой эле бир нече китептердин жана 300дөн ашык илимий макалалардын жана ошондой эле плакаттардын автору, коомдук ишмер, Дилмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Азиз Чотонов. Кош келдиңиз. Бүгүнкү тема жаштар жана келечек. Ушул урматтуу жаштар, анда урматтуу агайлар, бүгүнкү биздин жаштарыбыздын келечеги кандай көрүнөт сиздерге? Келечеги барбы же жокпу? Сөз сиздерде. Мен биздин жаштардын келечегинен өтө корком. Кыздардын көбү бузулат, пиво ичет, тамеки чегет. Ар кандай Кытайлардын, дагы бирөөлөрдүн ночной клубунда кызмат кылып жүрөт, жаман кызмат. Балдар болсо лох болот, катынан коргот, катынан таяк жеп ушинтип жүрөт да, ата-энесин бакпай. Ошо келечек ушундай деп ойлойм да мен. Урматтуу жаштар, ушул ойго кандай, силердин пикириңер туурабы, туура эмес? Мен кошула албайм. Мен жаштар мондай мотурайган, көзүнөн, жүзүнөн нуру чыгып турган жаштарыбыз бар. Сөзсүз Кыргызстандын дүйнөнүн келечеги бар деп билем да. Билимдүү, илимдүү, 21-кылым интернет менен өскөн жаштар. Мына булар азыр илим албайт, мектепте окуйт, сулууланып эле жүрү. Атасынын акчасын коротуп, биологияны билбейт, окуганы сиология, күйология. Ушу жаштар, кыздар, балдар айырмасы жок. Бирок кыздын эмеси, бир кичинесинен сакталыш керек. Кызды ата-энеси дагы эме кылыш керек. Кызды карабаса, все-таки эме болот. Бирок азыр 21-кылымда кыздар, балдар өз ата-энесине эч качан угушпайт. Наоборот, ага сөз кайтарып угушпайт. Өзүнүн эме калаган мнениясын жасап кетишет да, угушпайт. Ошо өзүнүн калаганын жасаган кыздар, балдардын келечеги барбы? Жок. Без ата-энеси жок, бул келечек болбойт. Өз иманын кетирген бул вообще Кудай вообще ага береке дагы бербейт. Өз берекесин, иманын кетиришет. Ырыскылар да качат да андай адамдан. Мына силер жаштар окубайсыңар туурабы? Окубайсыңар. Биология эмес, окуганыңыз сиология. Кечке чейин биология, сиология, эртменен кечке чейин телефон кармаганыңар туурабы? Агайын айткан туурабы? Бирок азыр туура техника көтөрүлгөн. Бирок азыр телефон, интернет зависимый болгон адамгачы. Бирок адам өзүнү управлять этиш керек. Не слишком көп дагы колдонбош керек да бул эменичи. Бирок биздин мектепте окугандар дагы бар, Кудайга шүгүр, өзүнүн иманын сактагандар дагы бар. Мисалы силер, мына азыркы кыздар, силер үй бүлө күткөндү билбейсиңер, жарабайсыңар. Барганда коноктой болуп барасыңар. Даже жумуртка бышырганды билбейсиңер. Анан кантип үй бүлө болосуң, кантип келечек бар? Жок, Кудайга шүгүр, билебиз, билебиз биз. Но бул ата-эне дагы бир аз кылыш керек дагы, катуу кармаш керек да кыз дегенде. Жок, бизде андагындар жок, барбайбыз биз. Но барган кыздар бар болсо керек, аларды бирок биз көрбөйбүз да. Биз өзүбүз көргөн кыздарды элестетебиз да. Бирок башкалар барганын биз көрбөйбүз даже. Жаңпактан кыздар кандай? От души. Алар имандуу, бардыгы эле жакшы да. Окат бышырганды билесиңерби? Окат бышырган. Ооба, билебиз. Башка билбейт деп атпайбы? Келечекте супер келечек боло алат. Жумуртканда. Болушат деп ойлойм, но бардыгы эле үй ишине жакшы болсо керек. Биз азыр кичинекейибизден баштап эле ата-энебиз жакшы үйдөн чыгарбайт кечиндеси. Эшикти тамак жасаганды билебиз, үйдү жыштырганды билебиз, баардыгын билебиз. Эшигин көрүп үйүнө өт дегендер сөздөр макал бар. Билесиңер? Билебиз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, булар келечекте супер келинчек болот. Ошондуктан бир жакшылап кол чапыңыз.
Анан ушул кыздарыбызга жакшы мындай шарт түзүп, жакшы эркек болуп, ошону карап, жакшы мындай аларга эркек керек да. Анан азыркы эркектерибиз чото биздики мындай агайда айтып кетти, ушул лох депчи. Анан чындап эле ошондой окшойт да. Азыркы эркектер аялдарын башкара албайт. Шалпайып аялынан таяк жеп жүр азыр. Мен жок. Мен кыздарга кошулбайм, анткени кыздар имандуу дейттер, андай дейттер, бирок мектепте кылаттар ошо ишти. Анан тамак аяк билбейм, анан ошо көз жетпейт кыздарга. Точно мындай айтыш керек да. Ачык. Ишенбейсиң туурабы келечегине? Ишенбейм. Келечекке ишенем го, бирок Жок, булардын келечегине ишенбейсиң. азыр имандуу дейттер, ошо азыр имандуу эместер. Не дегенде нормальный кийинбейттер. Азыр кыздар айтпадыбы? Мынакей жаңы пактанын кыздары мындайча айтканда супер, ат души мыкты, кыйын деп. Сен кошулбайсыңбы? Кошулбайм. Эмнеге? Анткени Сага кошулбай. мыкты деп, имандуу деп, мындай оронбай андай жүрөттөр да. Биздин мектептеги кыздар сөгүнбөйт, ичсегере ичпейт, дискотекаларга көп барбайт. Бирок балдар сөгүнүшү мүмкүн. Анан бизде Эле барып койсуңар, бираз. кетти бираз. Дейттер ата биз келебиз го, биз көрүлө жатабыз. Дискотека аяклап сөгүнгөндөрүнү, анан балдар менен жүргөнүнү баары эле мындай ачык катта. Интернет керек, анткени жакшы маалыматтарды алабыз да, ошого интернетти колдонобуз. Колдонгонду билиш керек. Ооба. Билиш керек да аны. Азыр 21-кылым баары жокту билет да. Жаштардын келечеги интернетке да байланыштуу, Ооба. Азамат. Жаштардын келечеги интернетке байланыштуу эмес, ал өзүнө байланыштуу. Азыр Кытай, Кореяда Wi-Fi, интернет дегенди жок да ал жерде азыр. Кече эле новостте көрсөттү жана алар телефонду только керек маалда иштетет, колдоноттор да. Жаштардын келечеги интернетте эмес, ал өздөрүнүн колунда. Ал Кытайда Wi-Fi жок, бу жерде толтура да. Сен баарыңарда бар, тура. Ар кимиңдин 5 жигитиң бар. Жок. 1000ден друзьяңар бар. Бул сөзгө кошулбайбыз. Шаардагы эмес, айылдагы кыздар, айылда адамдар өз чарбасы менен айыл болгондуктан айыл чарбасы менен алектенебиз да. Ал эми шаардагы кыздарды билбейт экен, ал жака барсак дагы анча кыздарды айта албайбыз да, алар ошондой жаман да бар, жакшысы да бар да. Баракелде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге жаңы пактанын жаштары сүйлөп берип жатат. Бүгүнкү тема жаштар жана келечек. Анда дагы жаштарды, бизде өтө көп кол көтөргөн жаштарды бул жака чакырабыз. Чынында бул интернетте бизде пайдасы дагы бар, бирок зыяны дагы бар да. Интернетти туура жак менен колдоно албай атат да. Интернет менен кээ бузулуп дагы кетиши мүмкүн. Бирок интернеттен биз маалымат дагы алабыз да. Ошон үчүн пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар. Муну туура пайдана албай атат дейм. Андай туура эмес да. Атаны да, апаны да ойлош керек да, алардын кадырын билиш керек да. Көп бар ата-энесинин кадырын билбейттер. Клубтарга барып, биздикинде жок андай, бирок башка жактарда бар деп ойлойм. Ата-энесине алдап, акча алып, клубка ар жака барат деп ойлойм да. Алдаппы? Ооба, алдашы да мүмкүн. Кандай ушул сиздин оюңузча? Мисалы мына атасы ойлойт да, апасы ойлойт, байкуш менин кызым жыргап, окуат деп. А булар болот сигарет чегип, ночной клубтарда жүрүп, тамеки чегип, бузулуп жүрө. Жана балдар деле окуйт. Кечке чейин кыздар менен жүрө. Анан жанагы уктуңарбы, жанагы бир киши торпок жетелеп барат дейт да. Анда бул торпокто каяка кыз айтат, бул торпок эмес, бул диплом, торпок тиякта дейт. Ошо сыяктуу ошо барып силер торпок болосуңар да. Окуйсуңар. Андайлар бар да. Биздин айылда андай жок. Билбейм, башка жактарда бар деп ойлойм, анткени алар мен көнчө шаарга барганда ошондойлор болот да, клубда ошондой эле жүргөн болоттор. Бирок биздин айылда жок андайлар. Сиздин оюңузча кандай? Маселен, мындайда бүгүн мейли силердин айылыңарда ошол эртең келечекте силердин айылыңардан ошол нерсе чыгып калбайбы деген суроо болуп атат да. Кана ошол жөнүндө айткылачы. Андай жок деп ойлойм да. Чыгабы, чыкпай билбейбиз, аны Кудай билет аны. Алла Таала билет аны, биз билбейбиз. Ошондуктан ошону жакшы окуп, келечегибизди ойлошубуз керек биз.
Мына сен өзүң да айтып атсың да азыр. Бүгүн бизде бирде эч андай терс көрүнүштөр жок. Бирок эртең жанагы сен өзүң айтып атасың, ошо ата энесине айтпайт, бирок шаарда бузулуп жүргөндөр бар деп, туурабы, болушу мүмкүн эмес. Ал ошо болгонунан ошо тема көтөрүлүп атат да. Мен андайларды ошем көргөн жокмун да. Мен көрбөйм да. Как они все говорят, что у нас девушки и мальчики как не дружат с парнями, а нет, наоборот, дружат они. Есть такие девушки, которые с парнями дружат в наших селах. Қанша бір қыздың қанша дозы бар? Не знаю, например, ну, есть у нас, в каждом селе есть такие девушки и парни, которые общаются. Нету так в таком селе, которого этого нет. Сеники канча? Например, вы в байке говорите образование, букаларды сатат. А, например, вы как образование получили? К вам вопрос я хочу задать. Мы получили медицинское образование. Ну, получили. Нормально. В то время не такие были. Букаларды саттыңыз. Ал уақытта бука мода болу элек болчу. Мына азыр мына бука мода азыр коммерческий да, мурда коммерческий болгон эмес. Биздин убакта коммерческий болгон эмес. Бир гана бюджетный болгон. Өтсөң өтөсүң, өтпөсүң жок. Вы говорите, что, например, в клубы ходят, в ночные, на дискотеки, а у нас в селах нету таких клубов. Например, с нашего села в город, если уедут девушки, не отрицаю, что они там будут в клубы ходить, будут ходить. Ну, это ихняя жизнь. Все зависит, как родители их воспитают, так и будет. Как их держали раньше. Баракалла, жакшы. Келгиле. Бул чынында жогорку жактан эле болуп атат, анткени коррупция деген аябай көбөйдү да азыр. Агерде адам билим алам десе, ал өзүнөн, билим алам десе, ал аракеттенсе, ал алат билимди. А бирок акча төлөп диплом алам десе, анда пайдасы деле жок дейм. Бука сатып алса пайдасы жокпу? Ооба, жок. Анткени эгерде эчтекени билбей эле жөн эле акчаны төгүп эле окусаң, эмне пайдасы бар? Бука ойдон эле калат да. Жакшы, келгиле. Биз бука сатып бизди окуткандан кийин биз ата энени мындай актап беребиз да, кадырына жетебиз. Ну 5 кол тең эмес, может бирок ошондой. Бирок биздин айылда менин оюмча андай эмелер жок. Окуса жакшы минет менен ата энелердин минетин актайм деп окуйт. Мына азыр эле мен силерден сурадым го, 30 суроодун бирөөүнө жооп бере албадыңар. Кана өздөрүң билгениңер? Азыр эле билбей жатсыңар, силер уже эмедасыңар, баары атамай окутат, торпоктор жетилеп барыптыр. Окутат, бирок биз ата энелердин минетин актайбыз деп, бизде деле оюбуз бар ошондой. Бир торпок менен бир бука менен өтсө кийин 10 бука кылып беребиз дейсиз. Ооба, ошондой. Дагы жаштар барбы? Азыр ушундай болуп калбадыбы, туура? Адам окуйм десе, ата энесинин кадырын эме кылам десе, ошого наоборот келечегин ойлогон адам эч качан артка кетпейт. Дайыма өзүнүн түз жол менен кетет, өзүнүн как бы келечегин алып кетишке, ата энесинин кадырына жетишке. Сен канча класссың? 8. Мисалы сен ошол өтпөй калдың да, бюджетке өтпөй калдың. Анан бирөө айтып атат, бир бука берсең, сен бюджетке өтүп берем деп атат. Анан ошентип окуйсуңбу? Жок. Коррупция бул парламент решать этиш. Могу коррупцияны жоюш керек. Потому что азыр Кимдер жоет? Ну, конечно, парламент. Азыр коррупция как бы ова чоң эмеде элер жоюш керек. Коррупция бул азыр бүт бар жокко эме распространяться эткен. Ушул коррупция жок болгондо мен оюмча бираз нормально окуган адамдар Кыргызстан бираз өнүгөт деп ойлойм. Мисалы азыр мына жана жигит айтты, эмне деди, кыздар бүт баары жигиттер менен жүрөт деди. Ошолордун келечеги жок да булардын. Бирок Кел бияка. 5 кол тең эмес да, Ибрагим. 5 кол тең эмес деп айтам. Мисалы бизде жарымынан көп жүрбөйт деп айтып берем. Жарымынан 50%. 50%. Жүрүшкөндөр алар өздөрүнүн иманын жоготушкан кыздар, жүрбөгөндөр көп бизде. Жүргөндөрдүн мындай бакыр көрөлчү, анда ошол кыздар мындай эч кимге мындай колун карматпаган, эч ким менен жүрбөгөн кыздар бар, кол көтөрүлөчү. Жүргөндөр бар. Мисалы ой, барды го? 100% өтүп кетти. 5 кол тең эмес да. Кудайга шүгүр, жакшы, ушундай болуш керек, Азаматтар
Эркектер барбы мында такыр кыздар менен жүрбөгөн? Кол көтөрүлөчү. Эркектердин көзү кол жок да. Кол көтөрүлөчү эркектер мында кыздар менен жүрбөгөн эркектер барбы? Жетөө экен. Кудайга шүгүр дейли буга да. Жакшы, анда Байке азыр биздикилер бардыгы эле окуп, жакшы окушат, бардыгы 5-4 чыгып атат көп проценти. Ошо көп эми окугандан, тарбиядан зависит этет деп ойлойм да. Бак ата-эне кантип тарбияласа, кыздарын жакшы оку деп. азыр ага айтат кой. Бир да суроого жооп бере албайдың го мына. Химиядан да, геометриядан да. Анын баары жакшы окуйт десең кандай окурмун? Силер окуй албайсыңар. Силерди жибербеш керек. Силер баары уну полеге айдаш керек. Анан көрчү мына поледе күндө иштесең 800 сом табасың. Атаңарга чоң жерде. Бизде бардыгы толук жакшы окубаса дагы, мындайча айтканда биз полясындагы, окусундагы да кыйратабыз деген ой бар. Эки жагым ба? Атың ким? Адилет. Адилетке ошон красавчиктер эки жагын тең кыйратат, Кудай буйрса. Ушундай келечектүү биздин жигиттерибиз бар, Азамат. Азыр бардыгы эле эми жаштар туура жолдо эмес деп чоңдор ойлошот. Дайыма Бирок- чоңдор. Чоңдор жаштар туура жолдо эмес деп ойлошот. Бирок ошол жолго чоңдор тарбиялап атпайбы? Чоңдор эме. Чоңдор өзү андай жакшы жолдо жүрсүн десе, ошо чоңдор тарбиялаш керек өздөрү. Өздөрү туура жүрүп, Өздөрү туура эме. коррупция кылбай. Сага канча керек? Азамат, Азамат. Азыр сиздер окуйсуңар деп атасыздар го. Азыр чоңдорбу или эме чоңдорбу контрактты көтөрүп алып атпайбы? Азыр мында айылда бардык адамдар эме эмес да, мында бир кээ бирлери бай, ал кедейлердин балдары күйүмдүү болот да. Алар жакшы окушат, анан бирок контрактты вообще көтөрүп алышып атат да. Ошол силерде айыл өкмөттө ошол мисалы коррупция кылышабы? Мисалы жерлер сатып, туугандарына беришип. Аны билбейм, но көпчүлүк ата-энелер ал контракт жөнүндө эле эметишет да. Ал жаштардын эмесине мындай контракт тоскоолдук болуп атат да. Контракт, Ооба. Жакшы. Жакшы. Дагы Азамат келди. Байкени көрүп ини өсөт, эжени көрүп синд өсөт дейт да. Чоңдар дагы жакшына жүрсө, ошо ини карап мындай экен деп ал дагы жакшы жүрөт да. Анан эжени көрүп синд өсөт. Ол дагы эжеси кандай жакшы болсо, ата-энесин сыйласа, ошо кыз дагы үйрөнөт да, ини сиңдиси үйрөнөт да. Эчилер ошондой көрүнгөн жигиттер менен сүйлөшө бербеш керек, Ооба. Анан сиз айтып атасыздар, талаада жумушта иштейттер көп деп. Жумушта талаада да иштеш керек, окуш керек да. Жетиш керек бардыгына. Ооба, экөөтегене жетишиш керек. Азамат. Келгиле. Чыгабыз. Бул чынында туура. Мисалы биз жакында эле адам болгум келет деген чыгарманы окудук. Мында деле бала, Ким чыгармасы? бул Төлөгөн Касымбековдун чыгармасы. Мында деле бала өз поляда иштегиси келет, бирок атасы койбойт. Азыркы заманда бирок наоборот болуп атат да. Бирок биз эки жагын тең алып кетсек жакшы болот. Ар бир адамдын өзүндө максаты бар да. Ошо максатына жетүү үчүн ар бир адам аракет кылуу керек да. Мисалы элибизде замандын бөрү болсо, сен да бөрү бол деген макал бар. Биз ушул макалды жойсок эң жакшы болот дейт элем мен. Кантип жөөбүз? Кантип жөөбүз? Бул эгерде максатыбызга умтулуп, мен ушуга жетем, мен ушуга аракет этем десеңиз, ар бирибиз жетебиз. Ушу Алдыңа максат коюшуң. ооба, алдыңа максат коюшуң керек, ооба. Бул негизи мектепте да жакшы окуп, мындай бош убакта барып иштесең болот да, ата-энеңе жардам берип, негизиндечи. Анан кандай жакшы окуш керек, мындай алдыңа максат коюш керек да, мындай олимпиадаларда катышып, мындай көп эми жакшы окуш керек деген да. Алдыңа максат койсоң, ошол максатыңа сен жакшы окуп, максатың болсоң жетесиң да ошол максатыңачы, өзүңнүн мындай күчүң менен деген. Бул бар жок адамдын өзүнө зависит этет. Эгерде адам алдына максат коюп, ошого стремиться этип, ошого көздөй барса, адан бир нерсе чыгат да. Анан талаада иштеген зыяны эмне бар экен? Пользасы бар. Айтпады, жаштардын келечеги мага көрүнбөйт деп айтты да. Сөздүн башында. 5 кол тең эмес. Туура же туура эмеспи? Жок, туура эмес. Мен сизге кошулбайм. Бизде жакшы окуган окуучулар деле бар. Максат мээнет койгон, чоң болом, акылдуу болом деген деле эмелер бар да. Окуучуларчы. Жакшы. Да кыздар,
ушул келечек только ушул бир окуу менен илим менен элеби же буда адеп ахлак мына жүрүм турум кийим кече ушунун баары камтылабы ошол жөнүндө айткымчы. Алар деле кошулат. Эң биринчиден мен оюмча мусулман дилинде кыздар хиджаб там жоолук салыныш керек. Кыздарга ошону совет кылып кетмекмин. Экинчиден кыздар акылдуу болуп жакшы эне болушун каалайм да. Жигит менен жүрсө болобу кыздар? Жок. Бираз. Жок болбойт. Анан кантип көйгө чыгат? Анан кантип көйгө чыгат? Ну, жигиттер жакшы жүргөн кыз, жигиттер менен жүрбөгөн кыздарды карайт да. Жигиттерчи үйлөнгөндө балдар менен жүргөн кызга, по-моему, карабайт деп ойлойм да менчи. Мен оюм ошондой. Жаштар жана келечек бул абдан жакшы тема, бирок мен оюм боюнча биздин келечегибиз ушу жаштар. Келечекте биздин президентибиз ушулардын арасынан болуп калышы мүмкүн да. Бирок келечек оңолуш үчүн эки нерсе өтө зарыл шарт деп билемин. Анын бири коркуу, экинчиси үмүт. Үмүт дегени келечекте эң жакшы адам болуп, үлгүлүү адам болуп, бейишке ылайыктуу адам болом деп аракет кылып жүрүшсөлөр, коркунуч, Кудай Тааладан коркуп, кой күнөө кылбайын, туура эмес ишти кылбайын деп дайым Кудай Тааладан коркуп, имандуу болуп жүрөткөн болсо, ошондо келечегибиз оңолот деп ишенем. Эгерде Кудай Тааладан коркпосо, жана жакшы адам болуп, бейишке ылайыктуу адам болом деп аракет кылбаса, ушул үмүттү кылбаса, ал адамдан жакшылык жок келечекте. Рахмат, баракелде. Мисалда, ошол мен жаштар бош убагында иштеш керек, анан өзүн үйдө отурбай эле ата энесине жардам бериш керек. Жана ал деле келечектеги салым да. Ошон үчүн өзүнүн үй бүлөсүнө салым кошуш керек. Ал деле өзүнү кандай обеспечивать кылыш керек, жана камсыз кылыш керек, жана өзү ар кандай аракет кылыш керек, окуш керек. Кыздар менен жүрсө болобу? Кыздар менен жүрсө. Бираз. Жумуштан кийин. Баарына өз убакыты менен да, баарычы. Кыздар менен жүрүштө эгер ошо кызды сүйүп, чын жүрөктөн эме кылып, эртең келечегимде эме кылайын деп ошо кызды алам десең, можно анда жүрөм депчи, бар туруп колуна шакек салып коюп жүрө бер да ошол кыз мененчи. Эме кылбай, ушул келинчек кылып алайын десе. Ошондой оюң болсо да, ниеттер болсо. Анан ата-эне атаң барып торп басат дейт. Эми ал ар бир адам өзүнө карайт да. Анан мен, например, ушул жашка келип туруп ата-энем кандай кыйналганын өзүм көрдүм да. Мен эртең ушул чоңойсом, бир профессия тандап ошону бүтүрүп ата-энемди ажыга жөнөтүп, бир жакшы ата-энемди өмүр бою ошол ата-энеме баш ийген эме кылам да менчи. Кыргыздын келечектер Азамат. Азыр жана кыз чыгып айтып кетпеди. Ар бир кыз имандуу болуш керек, хиджаб кийиш керек деп. Анда эртеңден баштап ушул кыздарды хиджаб менен күтөлү деп айтайын деген. Байке, сиз ишмен деп атасыз. Мына биздин айылдагы, пактанын айылдагы кыздар мына иштейт деп ойлойм. Бишкектеги кыздар иштей албайт деп ойлойм. Алар ак колбу? Билбейм, мындай мини юбка кийип жүрүшөт да эми. Сен кандай каяктын кыздарын аласың кийин? Хиджаб кийген соң кызды да. Хиджаб кийген кыз дейсиңер, имандуу же ачык кийген кыз сүйлөшөт. Мына азыр хиджаб кийген кыз жолдо жүрөт. Үйдө бар телефон басат, ар бир телефон эмеде бар. Телефондо кыздар менен сүйлөйт да, по-любому WhatsApp бар, агент бар, бардыгы сүйлөшөт ошол менен. Хиджаб кийген эле кыз сүйлөшөт. Ошо. Докажу. Кыздар өздөрү айтаттар, мини юбка кийип. Кел. Мисалы сен айтып атасың, кыздардын бардыгы деп, 5 кол тең эмес да, кыздардын үйдө отуруп ата энесинин сөзүн уккан кыздар көп дейм. Мисалы бардыгы эле WhatsApp'ка кирип алып балдар менен сүйлөшкөндөр жок. WhatsApp'та Киресиңби? Жок. Мен такыр телефонду эле көтөрбөйм. Вообще эме кылбайм. Биздин мектепте мисалы телефон көтөрбөй имандуу жүргөн кыздар көп. Рахмат. Сиз айтып атасыз, ушу келечек эмес, ушу пактанын кыздары поляда иштеш керек деп. Мен ойлойм, ал андай эмес. Анткени окуп, образование алгандар азыр шаарда абдан эле көп. Ушу пактада мен эжем да ушу жерде окуп барып, азыр жакшы эле профессия менен иштеп жүрөт. Келечеги жакшы эле. Мен суроо мисалы мында профессия алгандардын айлыгы аз, 5000 сомго да жетпейт.
Жок Анан эми 20 жыл иштегенден кийин 15 000 сом алат. эми баары эле андай эмес. Мен Мисалы мына мугалимдер, врачтар бүт баары айлыгы аз. А беде поле иштесең, поледе 10-чы класстын кызы күнүнө 800 сом алат. Ошондо бир айда 24 000 сом алат. А 6 жыл окуган мугалим биринчи жолу барганда 4 000 5 000 сом алат. Эми баары эле андай эмес да, көп айлык алгандар деле бар. Бирок кичине ошого кичине 1-2-3 жыл иштеп, анан кийин айлыгы ошодон бара-бара көтөрүлөт деп ойлойм. 15 жылда араң 12 000 13 000 сомго жетет. А силер болсо мына поледе иштесең күндө 800 сом табасың. Бир айда 24 000 сом болот. Эми поля азыр техника мемнет атат, баары эле келечекти ойлош керек. Келечекте ойлойм мындай аз болуп, ушу образование алган адамдар көп болот деп ойлойм. Поляда иштегендер дагы адам, эшикте иштегендер да адам, үйдө иштегендер да адам. Мен буга толук кошулбайм да сиздин айтканыңызга. Адам өзүнүн өмүрүндө өзгөртүүгө тийиш да, адам өзүнүн өргөнгө. Мисалы, тышы жылтыраак, ичи кылтыраак, ичи жылтыраак, тышы кылтыраак болгону мүмкүн. Тышы жылтыраак, ичи кылтыраак сиз жанатан бери жана айттыңыз. Ошо биз жака көрсөттүңүз да, ушул жаңы пактан кыздардын келечеги жок дейт. Мен буга толук Мисалы мындай да, айылда жүрсөм мындай жаман киши болобу. Бардык эле адам. Жакшынакай эле болот. Эмне баарыңар шаарга барасыңар? Шаарга барбаган ушул жердеги Айылда ата-энеңердин баары жакшынакай адамдарбы? Жакшынакай адамдар 5-тен 6-дан баласы бар. А силер шаарга барасыңар, анан кийин бирде бала тубайсыңар. Баарыңар ооруп, мини юбка кийимде баарыңар ооруйсуңар, бирөөңөрдө төрөбөйсүңөр, анан көчөдө каласыңар. Мен ата-энемдин эмгегин актайм деп ойлойм да. Мен азыр өзүмө мисалы адамдын ниети болуш керек. Бул баардык нерсе ниетке жарашымдуу да. Рахмат, чоң рахмат. Келиңиз эже. Акыркы микрофон. Акыркы, келиң. Саламатсыздар. Биринчиден келгениңиздер үчүн рахмат. Иман адеп темасында сөз кылып аткандар үчүн. Мен мектептин администратору катары, завучу катары айта алам. Биздин быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө балдарыбыз бар элек азырынча. Буга чейин жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келишкен. Анан жана сөзүңүзгө мен эч убакта кошулбайм. Силер эч жака кетпей эле талаада иштешиңер керек. Талаада да иштеген киши керек, окуганга да иштеген киши керек. Ар ким өзүнүн колунан келгенди кылат. Бирок мен сиздерден суроо берип атканыңыздарга абдан нааразымын. Бурхан эке, кийин 30 секунд. Туура, талаштан тактык жаралат. Бул жерде бүгүн биз жаман кыздарды, балдарды көргөн жокпуз. Кыргызстанда бүт эле мектептерде, бүт эле айылдарда ушу жаңы пактанын кыздарындай, балдарындай болсо экен деп ойлойбуз. Мына бүгүн ар бириңер өзүңөрдүн ушу жериңер үчүн ушул жерде балдарга, кыздарга күйүп, өзүңөрдүн намызыңарды ушул жерде сактап атсыңар. Буюрса ушу намызыңарды бүгүн эле эмес, эртеңкиге өзүңөргө аманат кылып кийинки муундарга өткөзгүлө да. Бизден каалоо, тилек ушул иншалла. Мас болуп жүргөн кыздар айтып жүрөм. Машинелерде. Мас болгон аялдар. Ошолор кечеле силердей кыздар болгон. Кичинекейинен баштап акырын Ягуар ичкен, Red Bull ичкен, тамеки чеккен, мына эми ушундай болот да. Ошолордун келечеги ошондой болот. Мына эгерде келечегим жакшы болсун, иманга келиш керек, иман. Өлкөнүн, дүйнөнүн келечегин көргүн келсе, алардын жаштарын карагыла деген данышманыбыздын сөзү бар. Демек биз бул жаштарыбызга жакшы талим тарбия жана билим илим берсек, жана кесипкөй кылып даярдасак, келечекте сөзсүз биздин өлкөгө жана дүйнөгө булар салым кошот. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Сокулук районунда жайгашкан жаңы пакта орто мектебинен коштошот. Кийинки одон амандашканча саламатта калыңыздар.